Мынакей достор, жана Тоскоол ата айылындагы Кабыл палван жоону тоскон Капчыгай ушул жер экен да. Бабаш ата тоосунда бир тууганы жашашуу экен. Кабыл баатыр ушу Ылдыйда жашайт экен эле. Ылдыйдан чаң тозон көтөрүлүп көрүлгөндө ошо тоодон Алаш баатыр кыйкырчу экен. Тос Кабыл деп. Анан Кабыл баатыр элини өрдөтүп туруп, өзү жоонун бетин ушул жерден тосуп алчу экен. Анан артынан агасы түшүп келип экөө элин ушул жерде коргоп, ушул жерден Капчыгайдан ары душманды өткөрчү эмес экен эле. Азыр баатырларга атап Куран окуп багыштадык. Ташты да көрдүк, Төрөкул балбандын Тоскоол ата айылынын кире бериши башталышы ушул жер экен. Ассаламу алейкум достор. Мынакей бүгүн биз Нолкен районуна караштуу Тоскоол ата айылындабыз. Тоолуу чөлкөм. Бул жерде атактуу аттар чыккан үйгө келип турам. Буга чейин бул үйдү мен укчу элем. Сатып алды деген аксакалдан өтө кыйын аттар чыккан. Бул эшиктен, бул уруктан дечиле. Ошол жерден атты бирөөрүң бияка. Бастырып турарың, мен тартып турайын. Мына Ормонуп Нурбектеги күрөң ат, Тарас аканын Карагашка аты, азыркы күрөң аты, анан Жыргал Саматовдагы ат, Үсөн Ажыдагы Кашка ат, Үсөн Ажыдагы Кашка атты Чубак ажы минип түшкөн сүрөтү бар, көрсөңөр керек. Ошол аттар чыккан эшикке келдим, ошол үйгө. Мына ушул үйдө дагы бир жакшы ат сатууга чыгып аткан экен. Мына ошол атты сиздерге мен тартып көргөзөм достор. Анда эмесе видеону толук көрүңүздөр, ой пикир болсо калтырыңыздар. Ака, атты токтото туруң. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Алейкум салам. Ака, ушул көк атыңыз тууралуу бир четинен толугураак, кененирээк маалыматын айтып өтүң эми. Бул атты эми биз чабып, элди аралап, чабабыз деп аракет кылдык эле, бирок ушуга жеткизип баа албадык. Анан жолубуз тескери экен улакка барганга. Машина бир күн болуп калат экен, бир күн болбой калат экен. Ошоңа багуудан өзү бара албадык көп жерге. Бирок Чубак ажынын улагында ошол жерде бир 4 жолу торпоктун үстүндө жетип турдум мен. Ошончо элдин арасында. Бир Кудай насип кылган экен, ошол жерде бир үмүт менен аралатып салып үрдүм эле, жетип калдым мен. Манасты умурага алып чыкканда жетеледи деп аттык ушул атты. Анан Манасты умурага дегенден мурунураак бир алдын торпок алдыма түшүп сүрүлүп ошол ас салып келгенибизде мына Кызыл Айдагы Калдар палбандын баласы ошол жерде кыргыз үйгө чыштады. Ошо алдымда турган улакты кайра аркам барсам жок, алдырып үрдүм ошол жерде. Ошондо Манастын акасы Жаныш, мына Кызылыңкүдө Сүйүн палбан үчөөбүз кошо катар туруп алдыбызда турат эле торпок. Ушулар ака токтотуң деп ат токтотуп ошол жерден алдырдык үчөөбүз карап туруп. Кийин анан нары өйдө көздөп сүрүлүп дагы бир келе болуп жыйын болуп калганда Манаска ошо умурага ачканда мен жетелеп чыктым жалаңдатып. Ошондо көрдүк эле да ушул атты. Ошол жалаңдап чыктым ошол жерде. Жакшы экен. Таамай үзүлүп чыктык экөөбүз тең. Жакшы экен. Анда азыр учурда атыңыз канча жашта? Жашыганда болду? Азыр ушу күндө азыр 3 жашыга болду. Анда улагы бунун Куда кааласа 100%ке таамай гарантия экен. Куда кааласа мен салып жетем деген жерге жетип атамын. Чапкандан качып кутулдум. Качканды кууп жеттим эме. Күлүктүгү да бар. Күлүктүгү ham бар. Бирок курч нерсе экен мындай. Ооба. Айгырга койдук. Бул айгырды ham өтө жакшы жүрдү. Улундары ham жакшы түштү. Барына гарантиясы бар. Толка ошо айы бага албай атабыз. Аттын өзүнө жараша таптоосун келтирип убакыт бөлө албай атабыз. Убакыт жок ушуга. Анан биздин берде жем ап келгенге, бет ап келгенге жол тескери экен. Улакка барганга ham жол тескери болуп атат. Ушундай болуп калды. Жакшы экен. Мен дагы бир сыра атыңызды тартып өтөйүн, жакындан дагы сүйлөшөбүз маалыматыны. Анан ошо Калелинде Камбарали деген киши улак берип ошол жерде ham жаллабаттык балдар тирелишип токтоп калды эле, ошо балдар бузуп жетелеп чыгарып койдум. Ошо тирелген келеде. Бирок буза турган ат экен. Биз дагы ошо Чубак ажынын улагында мен дагы көргөм да, ошон үчүн Манасты жетелеп чыккан атты десем ошол деди да. Путу колдор аябай бакубат экен, палбан экен. Аттын бар жагы келишкен эми. Ушу өзүнүн немесине келтире албай атабыз да. Буну багып туруп күчтүү палбанына түшкөлө турган ат экен да. Ооба. Мына достор. Жооштугу караганга жоошпу? Жооштугу жоош. Ушу бир адам караса ошоңа көнөт. Кайра адам келе берсе салы кыйыктанып карап коет ушу. Немеси? Айыбы. Анан бир адам караса мындан жоош ат жок. Бою көз өлчөм менен канча? Азыр бойлоп турган бийик ат экен да. Ооба, ушу 1.69-70ке тырмышып калса керек. Ошондой экен. Ооба.
Анан бул азыр өтө эле көп жем жебейби чагым? Жок, азыр жем бере албай. Зорго бир 2 кило ашыгыраак жем берип Ошону атабыз. айтам да, жем анча той элек экен да билинип турат. Ооба. Кана бир 5 килодан бир 2 ай же 3 ай жеп калганда. Анан нар жагына 3 килодан берсек ам жетишет эле. Жемам жеп атпайт. Аттын ары буруңчу арт жагында бир тарпайм, мына көкүрөк омурулурум алды өтө кештүү. Арт жактары дагы. Ono soğuru, sanetleri, çatkı ayakları, tuyağı da tik tuyağı ekan jana tulpardın tuyağından. At özüm da ötü. Sürdü at eken da mınday. Peşti at eken. At salıp korkuta turganın atı eken da bir önü. Den soluğu C3 çıkanda yaka? C3 ken den soluğu zor. Бұл қандай чөп салсаң жеп атат. Agar bedenin tazaсын жеп турса, кантеле го бу. Ооба, чында эле. Кароосу бир аз эме экен. Аттын өзүнө весине жараша, немесине кароо жок экен анча. Мен дагы буйраныдым. Аттын ушу баг өзүн жеткизсең анан чамасына жетсе, чапса болот эле да. Чабабызды үмүт кылдым эле. Оңая мисал немесине жеткизе албадык. Эми турмуш шарт. Тиричилик. Достор, көрдүк ат чындыгында жакшы ат экен. Бирок баасын бир силерге сурап берейин. Буну багылгандар дагы көп болду дейт айылда. Багылгандар амраса көп болду, сурап атча таза. Эми жеткизип эле айтайын мен, кичине аз-маз коюп сураса $10,000 берсе сатам атты. Ушул айылдыктар эле бирок багылып атат экен. Айылдыктар эле багылып, пастанан бирок балдар раса, коммерсант балдарам сурап атчат. Пайдалана эле деп сурашты эле. Мен чабам деп койдум эле. Эми мисалы неме болуп калып, керек болот деп сатабыз деп калдым да. Карап отурсам, дагы күзгө чейин баксам мен жеткизе албасам, андан көрө чаба турган бала алып багып аракатын кыла берсин күзгө чейин. Мынакей достор, аттын баасындагы уктуңуздар $10,000 түшү берем бир аз дейт. Мен муну $20,000 деп карап отуруп чакты. $10,000 эле деп эле айтайын мен. Туура эле экен. Жакшы эле. Улагы таамай гарантия, үйүрү бардыгына жооп деп атат достор. Бүгүн достор Нокен району Тоскоол ата айылына келдим. Бул жерде тарыхый чөлкөм, мен да билесиңер, кыргыздын тарыхына, санжырасына аябай кызыгам. Бул жерде атайын токтоп Төрөкул балбандын ташын көрө өтөлдү дедик. Төрөкул балбан 1860-жылдар бекен ушул ташты көтөрүп басмай салып көтөрүп суунун ортосуна апарып таштап көпүрө кылып өткөндөй 500 метр 1 километр шамалуу жерге көтөргөндөй. Таштын салмагын көрүп атасыңар, 992 кило. Төрөкул балбан Алланын кудурети менен көтөргөн таш. Мына ушул Тоскоол атада бүгүн атактуу аттар чыккан үйүр бар эле, мен угуп жүрөт элем. Бүгүн ошолордун үйүнө келип отурам. Бул жерден биз менен чогуу болсоңуздар, ошол жерден достор, бул жерде булак бар экен. Анан бул жерде Кадырбек аба бар экен. Кадырбек аба менен да бир аз сүйлөшүп өтсөк, бул жердин тарыхы тууралуу. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул бери бир Тоскоол атабыз. Бул касиеттүү жерде. Бул касиеттүү жердин мына булактары бар. Мына булактардан мына булагыбыз алиги аллергия, жара, балдарга жара чыккан булактар мына шипа таап шерге жууп, 2-3 жолу жууса шипа таап күлүп чыгып калат. Мына доктурлардан жакшы келип атат да. Анан мына Тоскоол ата деп коебуз. Тоскоол атанын Кабыл деген 2 бир тууган болгон да, ошо убагында. Ошо Кабылды батыр мындай элин багып жүргөн адам болгон экен. Ошо алиги немени ошо малда душмандар басып турган да элин. Ошондо алиги тосуп, алиги абылга кыйкырган экен дейт. Тос Кабыл деп. Душман алып тосуп, анан душманды өткөзбөй элин сактап калган да. Ошон үчүн дер Тос Кабыл ата болуп калган. Тос Кабыл атанын күмбөзү, o жанындагы биягындагы таш колундалган жер немеси кабыр ошо экен, сөөгү. Ошо. Мынаны сурап го. Биз да Куран окуп койдук. Куран окуйбуз. Анан кийин ошентип мунун тарыхын жүрөм, мында тарых башайсың. Мунун таштын тарыхы
Şu bizim öğrenden bir Törekul Palvan'dan çıkan eken de. Şu Törekul Palvan'dan çıkan eken 16. yıl bunu izildeşip ana bunu Zakri teşleri bunu taşı 16 yıl aşın verip geldi. Koyğanda taştı. Şu Palvan taş götürgen eken. Bunu Allah'ın kudretinin önünde aytlar. Toğuz tosulekler aram. Taştı büyük tane taşta. Şimdi Allah'ın kudretini götürüp anam 520 metre geçen kötür baranmış taştı. Haligi bu жазу Allah деген жазу кен. Bunu Arap Таштагы. Arapça жазу кен да. Ташта турат. Bu kasiyetli taş bunu kötürgen anam bunu çekilgen emez. Ana betinde sıyda. Çekilgende oyulup kalat da. Ооба. Şu taşı içinde ay. Bulan nazik taşlar. Доктор, Алланы тартабыз да. Мечит кандай сонун жерлер экен. Bunu konuşatta. Гүлдөрдү эгиптир. Айланасы жакшы экен. Салкын, арча, бул жагында башка суу дейт. Агып турат экен шарактап. Керемет. Кожомкул палван сыяктуу кыргыздын алпы Төрөкул палван тууралуу менде болгон бир аз маалыматты силер менен бөлүшө кетейин деп турам. Кемчилиги болсо комментарийге жазып толуктай кетсеңиздер болот. Төрөкул жана Разыкул деп эки агайын палвандар өткөн экен ушул Тоскоол ата чөлкөмүн жайлап байырлап. Булар ушунчалык палван болгон дейт. Аш тойлордо жеңилип көргөн эмес экен. Чоң тойлордо күрөшүп, чоңдогон мөөрөй алып намыска жарачу экен. Анан ал кездерде уруулар өзүнөн намыс талашат деп палванын чыгарышкен. Бул кыргыздар илгери мундуз эли, багыш эли, басыз эли, кыпчак эли деп ошентип урууларды аташкан эмеспи. Ошондон бул Төрөкул палван мундуздардан болот экен. Төрөкул палвандын тайке тарабы жедигерлер болот экен. Анан жээнди алып кетейли деп Төрөкул палвандын иниси Разыкулду алып кетип багышып, анан бир чоң ашта күрөшкө экөө бет келип калат экен да, баарын чабып келип. Анан агайындын бетин чүмбөттөп келип бири-бирине салган экен да. Ошондон ушунчалык каттуу күрөш болгон дейт, корулар үзүлүп, жерлер оюлуп. Ошондо Төрөкул палван Разыкулду чапкан экен. Бирок бири-бирин тааныган эмес экен. Ошондон 15 күн өтпөй эле экөө тең аламдан өтүп кеткен экен. Элдин эмесин назарынанбы же башкабы. Мына ушундай палвандар өткөн жер, достор. Кемчилиги болсо комментарийге жазып өтсөңүздөр болот. Биздин тарых ата-бабалар ушундай палван өткөн кыргыздардын